Бизде жакшы жаңылыгыбыз бар. Буюрса Кыргызстанда биринчи жолу кыргыз айым режиссерлор арасында өтө турган кинофорум болот. Ал тууралуу бизге дал ошол кинофорумдун негиздөөчүсү, уюштуруучусу кинорежиссер Асель Жураева айтып берет жана ошондой эле кинорежиссер, форумдун катышуучусу Айдай Чотуева эжекелерибиз бизде конокто. Саламатсыздарбы? Саламатсыздар менен кош келипсиздер. Рахмат. Ушул форум жөнүндө сүйлөшөлүчү. Бул биринчи кинофорум Кыргызстанда биринчи жолу өтүп жатат жана ушул КМШ өлкөлөрүндө дагы биринчи жолу болуп атат мындай кинофорум. Режиссер айымдарынын кинолорун биз өзүбүздүн көрүүчүлөрүбүзгө тартуулайбыз. Бул кинофорумда эң мыкты деген тасмалар көрсөтүлөт. Кыска метраждуу, дайректүү жана көркөм кинолор көрсөтүлөт. 17 декабрдан баштап, эртеменки саат 10дон баштап кечки 6га чейин кинолорду көрө аласыздар да. Каякта? Кино үйүндө, Чыңгыз Айтматов атында кино үйүндө көрсөтүп атат. Ошондой эле биздин көрүүчүлөр түздөн түз келген режиссерлор менен бирге баарлашып, мындай дискуссия жакшы болот да. Суроолорун бере алышат. Ошондой мындай кызыктуу кинофорум болот. Балким жаңы чыгып келе жатканда режиссерлор үчүн дагы. Албетте биздин программабызда эң башкы ачылышы бул Лилия Турузбекова, биздин залкар режиссерубуз. Ошол эжекебиздин киносу менен Тагдыр деген аттуу дайректүү тасмасы менен ачабыз. Андан кийин бизде ошол жерде катышкан режиссерлордун бардыгынын кинолору чынында мыкты деңгээлде да. Эл аралык фестивалдардан байгелерди утуп алган мыкты кинолор көрсөтүлөт. Ошондуктан Каалоочулар болсо барып көрсө болот. Сөзсүз түрдө кирүү акысыз. Жакшы. Айдай эжеке, сиз ушул форумда каяктан уктуңуз жана кантип катышып калдыңыз? Сиз кайсыл фильмиңизди ушул жакка тартуулайсыз? Мен Апорт аттуу тасма менен катышатам бул кинофорумга. Бул фильм жөнүндө айтып кетсем, бул Алматадан тартылды. Баягы эле социалдык көйгөй. Мен айтайын дегеним, бул тасмада таштанды чогултуп, аларды сатып, үй бүлөсүн баккан аял жөнүндө. Ал аял ошону менен бирге коомго пайда алып келет. Мен ушул нерсени айтайын дедим. Бул дайректүү тасма. Бул дайректүү тасма. Болгон окуя тууралуу турбайбы? Жакшы. Баары бир Алматада тартканда ошол эле техникага кетет, чыгашалардын бардыгы кемсизди колдоду же болбосо өзүңүздөн чыгардыңызбы? Бул нерсени мен ал жакта көрүп билип жүргөндөн кийин ошол нерсе көз жаздымда калбаш керек деп ошо тартып калдым. Баарын өзүмдүн каражатым негизинде тарттым. Канча убакыт тарттыңыз? 2 жума тарттым го. Жакшы болду. Сиз айтыңызчы, катышуучулар көп болдубу? Саны канчага жетти? Биздин өзүбүздүн фондубуз бар. 2013 жылдан баштап Азия чармачыл айымдар фонду деп ачканбыз. Ал фонддо биз чармачыл айымдарды колдойбуз. Кино тарабынанбы, деги эле искусство жаатындагы иштеген чармачыл айымдарды колдойбуз да. Аябай биз башында тизмесин тактап жазып атканда кайсыл режиссерлор бар, ошолорго кат жазалы дегенибизде аябай көп болуп чыкты. Чынында режиссер айымдар. Мындай билинбегени менен өзгөчө аябай көп темалары дагы, кинолору да кызыктуу да. Анан биздин форум бир күн болгондуктан биз бардык кинолорду көрсөтө албайбыз. Эми ойлоп атабыз, кийинки жылы өткөрсөк 2 күндүк, 3 күндүк кылып улантабыз го депчи. Себеп дегенде бир күндүн ичинде биз жетише албайбыз бардык кинолор көрсөткөнү. Көрүүчүлөр дагы кыйналып калышат да. Бардыгын бир күндө көрсөтүп сыйдыра албайбыз. Ооба, ошон үчүн аябай чынында мыкты кинолор болду. Биздин атайын өзүбүздүн көркөм кеңешибиз бар. Бардыгыбыз биргеликте көрүп, ар бир фильмди талкуулап, анан алдык да, кабыл алдык. Жакшы, айтсаңыз Асель эже, мынакей айтып кеттиңиз, эл аралык деңгээлдеги кинофестивалдагы көрсөтүлгөн тасмалар катышат депчи. Мисалы, ошол эле тасмаларды катышкандыгы жөнүндө, жакшы байгелерди башка жактан алып келгени жөнүндө биз маалыматыбыз жок экен. Мынакей сизден угуп атам, биринчи жолу айымдар ушундай тартып келген депчи. Бир кыз деле билдим эле, жаш кыз жакшы кинофестивалдарга катышкан. Эмне үчүн ушундай маалымат тарабайт? Эмне үчүн мырзалардын деле тарткан кинолору жүрө берет дебеймби? Чындыгында айымдар тарткан кино.
жакшы туура айтасыз. Себеп дегенде бизде аябай көп режиссер айымдар аябай көп байгелерди алышкан чынында. Ошол эле А класстагы фестивалдарга катышып атат. Элнура Осмоналиеванын Сейде деген киносу да көрсөтүлөт, Венецияда А класстагы мыкты фестивалдарда катышкан да. Ошондой эле мыкты биздин кинорежиссерубуз Дальмира Тилебергенованын киносу көрсөтүлөт. Наргиза Маматкулованын, мен өзүмдүн да киномду көрсөтөм. Ошол кинолордун баары чынында мыкты фильмдер жана байгелерге ээ болгон. Бирок тилекке каршы азыраак маалымат болуп атабы, мындай телевидениядан чыкпай атат да. Бирок бара-бара мен ойлойм, биздин кыргыз айымдарды биздин кинофорум аркылуу элдер тааный башташат депчи. Ошол биздин эң башкы түпкү максатыбыз дагы ушул нерсе болуп атпайбы? Ошол көрсөткөн кинолордун айым режиссерлорду тааныштыруу. Ошолордун кинолору кайсыл жактан байгелерди алды, кандай жетишкендиктерге жетишти, ошонун баарын ошол форумда айтылып кетет да. Ошо айымдар деп эле айтасыз. Айрымда мындай дагы суроо болуп кетти окшойт. Эмне үчүн мырзалардыкын кошкон жоксуз? Эмне бөлүнүп кеттиңер деппи? Айымдар өзүнчө болуп кетти. Жок, бул жерде биз эч кандай мындай бөлүндүк деп айта албайм. Биз бир гана мен өзүм дагы айым болгондуктан мен дагы өзүмө окшогон айымдарга жардам бергим келет. Бар болсун айымдар деп койбойбу. Себеп дегенде мен ал бөлгөндөн эмес, чынында эле мырзаларыбыз дагы таланттуу. Бирок ошол айымдарга дагы кичине мен ойлойм да ошол режиссура жагынан көңүл дагы бурулбайт, кичине кыйналышат дагы депчи. Ошондуктан мен ошо режиссер айымдарга колдоо көрсөткүм келет. Азаматсыз. Айдай жеке. Колдойбуз. Ал эми эмки жылы буйруса мен дагы бир форум ачайын деп атам. Жалаң мырзалар. Ким күчтүүрөөк деппи? Жакшы экен. Айдайжы айтсаңыз, бул сиздин биринчи тасмаңыз болбосо керек. Буга чейин тартсаңыз керек тасмаларды. Буга чейин мен кыска метраждуу тасмаларды тарткам, анан толук метраждуу Мезгил жаналык тасмасын тарткам. Бул 4-5 тасмам болуш керек. Чыңгыз Мамаев аттарган Эң мыкты тасма. Эң сонун жогорку деңгээлдеги тасма, аябай жакшы көрөбүз. Ошол сиз турбайсызбы тарткан? Кубанычтабыз, абдан куттуктайбыз. Демек дагы бир жолу кайталап кетели. 17 декабрь ишемби күнү эртең мененки саат 10дон баштап кечки саат 6га чейин Чыңгыз Айтматов атындагы кино үйүнө келип, кирүү акысыз. Биздин Лагвиненко көчөсү 13 Бөкөнбаева менен кесилишет. Ошол жерге келсеңиздер, биз сонун маанайда баарыңыздарды күтүп алабыз. Келип кино көрүп кетсеңиздер болот. Айымдарды колдоп кетели. Айымдарды. Анан айымдар десе эле айымдарды эле чакырбайбыз, мырзаларды да чакырабыз, баардыгын чакырабыз. Бөлүнбөйбүз. Рахмат мырзалардын атынан. Баардыгыбыз барабыз, мырзалар, биз дагы барабыз, мырзалар, сиздер дагы барыңыздар, айымдар менен барыңыздар. Биздин чынында чыган ушул биздин кинорежиссер айымдарды барып колдойлу, алар менен таанышалы, жана аларды ушундай пропагандалайлы. Сиздерге рахмат. Форумуңуздар ийгиликтүү өтсүн. Чында өзгөчө тема, кызыктуу тема. Ишиңиздерде ийгилик болсун. Мыкты тасмаларды күтөбүз. Рахмат. Рахмат.